тамашаларысыз элестетүү мүмкүн эмес. Ал эми алардын концерттерине кары жашы деби кызыгышат. 3000 орундук Кожомкул атындагы спорт ордосунда басаарга жер жок. Мынча элдин чогулганына таң калбай деле койсо болот. Куудулдардын атактуу топтору биригишкен. Жоролор өсүп келаткан муундун өкүлдөрү болсо, күмөндөрдү ким билбейт. Нинте отурсаңыз сиздин сарайыңыз меники, сиздин жана эрки токонуңузду меники деп чыгышкан. Куудулдар чыгыш сатиралык каарман Алдар Көсөнүн жоруктарын сахнага алып чыгышты. Орто кылымда орун алган окуялар азыркы заманда дагы маанисин жоготкон эмес. Байлык менен жакырчылык, кайдыгерлик жана кайрымдуулук, чындык жана акыйкаттык, айтор өлбөс өчпөс темалар козголгон. Айтайын деген ою коомдогу болуп жаткан көрүнүштөр, терс көрүнүштөр жана оң көрүнүштөр менен терс көрүнүштөрдүн бири-бирине болгон баягы кагылышуусу, бири-бирине болгон баягы кандай десем таасирин чагылдыруу биздин милдет. Таргыласыз деп, Жоролор тобу жаш болсо да элдин оозуна илинип, аймактарды кыдырып концерт коюп жүрүшөт. Эки белгилүү куудулдардын дуэти күйөрмандардын сынынан өттү көрүнөт. Сатиралык номерлерди зал кызык кол чабуулар менен коштоп жатты. Аксакал куудулдардан ушу Күмөндөр байке менен, супер куудул Күмөндөр байке менен биргелешип, жоролор жоруктары Күмөндөр күлкүстеп, чоң программадагы чогуу биргелешкен концерт коюп атабыз. Концертке демеушүлүк кылган ушул биздин Өнүгүү прогресс саясий партиясы. Өнүгүү деген партияны мен жеринен колдоймун, себеби дегенде өнүгүү ар бир тармакка кыргызга өзгөчө керек болуп турган кез. Атынын өзү мага жакты, эми заты деле жагып атат. Кыргыз элин бардык жагынан өнүктүрүш керек. Анын ичинде ушу эң башкылардын бири маданиятты дагы өнүктүрүш керек. Концертке Өнүгүү прогресс партиясы демөөрчүлүк кылды. Куудулдар коомдогу терс көрүнүштөрдү сахнадан элге жеткирип, жакшы нукка буруп жатышса, Өнүгүү прогресс партиясы аймактарда элдин көйгөйүн чечип кызмат кылууда.